Бул чакан конок үйүн ачканга Гүлжан айымга Жалал Абад шаарына барып кымбат мейманканага жата албай келгени себеп болгон. Андыктан ал жөнөкөй жарандар үчүн да кымбат эмес баадагы конок үйү зарылдыгын түшүнгөн. Ишкер айым конок үйүн кеңейтип, анын орун алган жеринен улам Сулайман тоо деп атаган. Үй ачканыбызда бир 3-4 адам келчү. Алар көбүнчө лейлек баткендиктер, алыс жолдогулар, окууга тапшыргандар, иш издегендер, иши жоктор, больницага келгендер келип жүрдү. Кийин Сулайман тоонун астына жайлашканы байланыштуу көп келе баштады. Менин местам жок болуп калды. Алай гостиница менен биргелешип иштедик. Аларга кымбатыраак болсо дагы деп аларга жөнөтүп, алар мага жөнөтүп. Анан ушул былтыр ушул неме курдук. Кызы Зирегүл менен интернетке жардыма берүү аркылуу чет элдик туристтерди тарта башташты. Бирок Гүлжан айым аларды таң калтыра тургандай кылып, имараттын ички тарабын улуттук каада салтка ылайык жасай албай жаткан. Бул учурда Демгеди медиа борбору тарабынан аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга багытталган тренинг чоң мүмкүнчүлүк берди. Ишкер айым бул жерден өзү көптөн бери издеп жүргөндөрдү таба алды. Мен ушундай адамдар менен таанышып, ушулар менен азыр контракт түзүп, ошолордон жүн буюмдарды, жана саймаларды, калпактарды, сувенир буюмдар менен договор түздүм. Даже төшөктөрдү жүндөн, постелдерибизди даже сайма менен, биздин орнаменттер менен жана эмне деп коет, эмблемаларды койдуруп, тиктирем деп Чаткалдык аялга заказ кылдым, шербет эжеге. Жүндө болсо ноокаттык эжени, бир ноокаттык эжеге жүн төшөк заказ кылдым. Аябай мен демге дем кошулду ушу силердин аркаңардан, силердин проектиңерден. Болбосо мен жүрө бермедим, базардан алып келип коюп. Мен төшөктү каяктан билген эмесмин, жана эмблемаларын коюп каяктан мени постелдиктирмекмин. Мен аябай чоң ыраазымын ушул проектиге. Гүлжан Камбаралиева ата-энесинен эрте ажырап, турмуштун татаал күндөрүн жашынан тарткан. Кийин турмушуда жакшы болбой, эки кыздуу болгондо жолдошу менен эки жолго түшкөн. Ошентип жүрүп өзүнүн күчү, аракети, талыкпаган эмгеги менен 2009-жылы алгачкы конок үйүн ачкан. Бул Гүлжан аябай тырышак, алтындай кыз экен. Эркек азаматтар буну жасай албайт. Бул турмушунан ажырашып кеткен экен, эки кызы бар экен. Эки кызы да бир жакшы кыздар экен. Мына бирин көрүп атасыңар, айнайындар. Ушунчалык эле болсо адамзаттын балдары кыздары. Ушунчалык ыраазымын. Гүлжан бир мынандай нерсени дагы текке кетирбейт. Жаман көрүнгөн күндөрүм болду. Койчу Гүлжан, муну ыргытчы. Тазалачы мыналарды деген күндөр болгон менимче. Мына ошол акыры өзүнүн оюна титире жетти. Кесип боюнча эсепчи болгон ишкер айым ар бир тыйындын кадырын билет. Анын биринчи ачкан конок үйү үй жайы 2010-жылдагы тополоң учурунда баары күйүп кеткен. Анда да чыдамкайлык менен баарына чыдап, кайрадан аракетке түшөт. Жакшы мына жакта адамком списокко жазып койгон экен, 2 комнат времянка жардам беришти. Андан кийин баарына чоң үйлөр курулду да, 70 квадрат метрден курулду. Бирок мага тилекке каршы жантөр сатып ал деп карасам список жок экенсиң деп мага болбой калды. Бирок мен калган өзүмдүн күчүм менен, өзүмдүн күчүм болгондо ушу кыздарымдын, адамдардын деми менен кайраттанып ушу иштерди кылдым. Конок үйү Гүлжан айымга бир эле материалдык колдоо көрсөтпөстөн ар тараптуу жакшы жактарды үйрөтүүдө. Чет өлкөлөрдөн, башка аймактардан келген меймандарды көрүп, ар түрдүү мыкты сабактарды алып жатканын белгилейт. Буна япондор өздөрү жасаган жакшы көрөт экен. Алар эми гостиницада, мейманкана чоң да, алар любой кухняга киргизе бербейт. Алар өздөрү жасап берет. Меникинде бемарал келип өзү каалаган тамагын жасап, каалаганча отуруп, интернет бар, телевизор бар, өз интернет да бар, Wi-Fi бар. Телевизорлорду коюп койгонбуз, ошондой интернет бар. Көрүп, ал жерден Кыргызстан жөнүндө көрүп, эмне жөнүндө көрүп, тамактар жасат. Бирок япондордун аябай тазалыгына өтө таң калдым. Бизге бир да пыяла жудуртпады. Алардын болуптур жасап жебизет, кирип кайра келсең жеп бүткөн болот, карасаң баардыгы ордунда да. Мен ушуга таң калдым да. Булар кайсы келип анан сүйлөй албайсың японча, ал дагы англисче билишпейт экен. Через сотка сүйлөшөбүз, анан мен айтам, тамак жеп болдуңарбы? Ой, болдук дейт. Анан эч нерсе албапсыңарбы десе, каткырып күлүшөт да. Алар только күлүп гана жүргөн немелер экен да. Ушунчалык неме. Мен ошолорго таң калдым. Жалал Абад шаарынан Ош шаарына келип жатууга жай издеп жатып, Сулайман тоо конок үйүнө Гүлжамал Саматова да келип калган. Ал кол өнөрчүлүк менен да алектенип жүргөндүктөн
Гүлжан айым экөөнүн максаты бир жерден чыгат. Эки айымдын ишкердик жаатында табышып, бири-биринин ишин алдыга жылуусуна себепчи болду. Хостелдин ичинде сүйлөшүп отуруп ошол өзүнүн гостиницасы жөнүндө айтып берди. Анан бул мейманканага ушундай жасалга керек экен деп экөө сүйлөшүп, анан мен эже мага айтып атат да, ушул кыргызча жасагым келет, ушундай кыргыздын улуттук буюмдарын ошол жерге коеюн деген максатым бар деле. Анан мага абдан экөөбүздүн мындай иштеген ишибиз туура келип калды да. Анан мен айттым, биз ушу айылда кыз келиндерибиз жасаган буюмдарын каяка сатаарын биле албай жүрүшөт деп айтып, анан азыркы сиздерди чакырган проектиде ошо өзүмдүн колдон иши буюмдарымды ала келип, ушул эжеге көрсөтүп, баягыдан бери комнаталарына төшөп, размерлерин алып, мындай иштешип атабыз да, партнер болупчу. Конок үйү өтө кымбат эмес. Өзгөчө жөнөкөй жарандар үчүн ыңгайлуу. Баасы бир инсан үчүн 500 сом. Таза, тыкан жана керектүү бардык шарттарга ээ. Бирок аны дагы да кооздоп өнүктүрүү Гүлжан айымдын негизги максаты. Өзгөчө ал кыргыз элинин улуттук баалуулуктары менен толтуруп, келген чет элдик туристтерге алар менен мактанууну каалап жүрөт. Туристтерге мен мактанышым керек. Ушул мейманканамды жалаң этно кыргыздын гана. Мына азыр мен палас салып отурам. Мен бул жерге шырдак салгым келет, или таар салгым келет. Ошо баарын алмаштырам деп ойлойм мен. Силердин аркаңарыңыздан полный алмаштырам, Кудай буйрса. Эмдиги жылы Кудай буйрса ушуга келсеңер, меники ойлойм баардыгы жүндөн накта пактадан болот. Эми дагы бир баягы дополнительный. Мен буну менен токтоп калгым келбейт. Мен ошол жасаган аялдарга дагы бир жерден аренда алып, мисалы өзгөндөн келишет, мага өзгөндөн келип жатып атышат. Жана шоферлорчу өзгөндө гостиница жок дейт. Жана жол сызгандар келип жатып атат, өзгөндө гостиница жок дейт. Мен башка жагын билбейм, ошо өзгөндөн келип жаткан. Мен ошон үчүн өзгөндөн бир аренда болсо алып, ошо өзгөнгө да бир гостиница ачсам деген оюм бар өзү. Чындыгында бир конок чакыруу өзүнчө чоң түйшүк. Ал эми күн сайын канчалаган меймандардын көңүлүн алып, алар каалаган шартты түзүп берүү өзүнчө чоң эмгек. Анын жоопкерчилиги да, аткара турган жумуштары да оор. Деги эле бул жаатта ишкердик кылуу үчүн да опол тоодой эмгек керек экенине ынанасың.